Белгилүү ырчы Нурлан Насип былтыр Таиландка барып келди эле. Быйыл кайсыл өлкөгө барат деп ойлойсуздар деп Instagram баракчасынан бөлүштү. Эл каттуу сынга алды. Асел кеттик деген жакка кетесиң го. Дагы башталды булардын мактанганы. Кээ бирлери кайда барсаң да Асел, Дария үчөөңөр аман эсен барып келгиле деп ак жол айтышты. Белгилүү эстрада ырчысы Гүлжигит Калыков апам экөөбүздүн базарда жарма сатып жүргөн убагыбызды клипке тарттым. Супер инфо гезитинин жылдын суперлерин тандоосундагы ырчы Гүлжигит Калыковдун эне жөнүндө балладарын тартылган клип жылдын супер клиби номине болду. Бул жолу биз Гүлжигит Калыковдун апасы тууралуу балладасына өз оозунан угууну чечтик. Гүлдөн турган үй билебиз. Эне жөнүндө балладарынын клибинин өзгөчө окуясы бар. Мындай клип тартуу менин идеям болчу. Клипте апасына жардам берген баланын окуясы менин жашоомдон алынган. Окуучу кезимде биздин башыбыздан ушундай күндөр өткөн эле. Эртең менен мектепке барып, ал жактан чыгып, апам экөөбүз түз эле базарга барып соода кылып, анан үйгө келчүбүз. Кечинде сабакка окуучу элем. Жүрөктөн чыккан окуя жүрөккө жетет дегендей бул клип жылдын супер клиби аталды. Буга ыраазымын. Ыр узун эмес болгон үчүн клипке көп окуялар батпай калган. Мындан да сонун сюжеттер бар болчу. Клиптин тарткан Эрнис Сыдыков өз идеяларын кошкон эле. Апамдын аты жөнү Молдобаева Майрам. 1955 жылы 7 ноябрда төрөлгөн. Учурда Новопавловкадагы номер 2 орто мектепте химия биология сабагынан мугалим. Эл агартуунун отличниги. Апамдын мүнөзү токтоо, бирок талапты катуу койгонунан да билген адам. Мен окуган мектепте иштеп, өзүмө да сабак берчү. Ошол үчүн тарышып жакшы окучумун. Анткени өзүнүн баласын көтөрмөлө жатат деген сөздөр айтылбасын дечүмүн. 5 бир тууганбыз. Мен апамдын 4-чү баласымын. Улуу эжемдин аты Гүлгакы, агамдын аты Гүлчөрө, экинчи эжемдин аты Гүлкайыр, анан мен Гүлжигит, 5-инин ысым Гүлдөн табылгай кылып Нурлан коюшкан. Гүлдөн куралган үй бүлөбүз деп күлүп калабыз. Апама аябай жакынмын, жакшы сырдашабыз. Мен апамдын кеңеш сурайм, ал менден кеңеш сурап калат. Айтор жакынбыз. Кичине кезибизден ата-энебиз эмгекке үйрөттү. Элдин балдары көчөдө ойноп жүргөндө биз үйдө иш кылып, чарбакты тазалап, суу ташып жүрчү элек. Камыр жууруп, нан жасаган күндөр да болду. Анткени апам талапты катты койчу. Кечинде тентекти кылсаң алар жазалап колго чаап коет эмеспи? Апам деле кээде бизди жазалап койчу. Жумушка же конокко баратып бизге бул нерсени кылып койгула деп табыштап кетчү. Жөн айтып койбой баракка жазып кетчү. Балалык кылып кээде оюнга кызыгып кеткенде апам жазалап койчу. Бирок көп учурда эле жумушту аткарып коюп чыкканга аракет кылчумун. Бой жеткенимде апамды тарынткан жокмун. Апамды кичине кезинде тарынтып алган болушум мүмкүн, бирок бой жетип калгандан бери тарынткан жокмун деп ойлойм. Негизи эле эч ким апасын тарынтпашы керек. Жакшы нерсе көрсөң, билсем баарын апам менен бөлүшкүм келет. Жакшы адамдар менен таанышып калсам да алар тууралуу айтып берем. Жакшы белектерди алып бергенге аракет кылам. Чет өлкөгө чыкканымда ушуну ата-энем көрсө алардын да маанайы жакшы болмок деп ичимден ойлонуп калам. Быйыл апамдын туулган күнүндө бир туугандар менен кеңешип чет өлкөгө барып эс алып келүүгө ата-энебизге жолдомо алып берели деп ойлонуп жатканбыз. Аларга колдон келген жакшы белектерди алып бергим келет. 2 жылдан бери ата-энемдин үйүндө жашайбыз. Бөлүнүп үй бүлөм менен турам. Алардын бат эле сагынып кетем. Тез барып турганга аракет кылам. Өзгөчө чет өлкөгө жүргөндө ата-энем көп эсиме келе берет. Күлгөндөрүн, жылуу маанайын, камкорлугун эстеп сагынып кетем. Атам менен апама Кудай өзүн өмүр берсин деп көп тилейм. Жаңырган жаңы жылда бардык ата-энелерге, элибизге, алыста жүргөн мекендештерибизге жакшылык каалап кетким келет. Апамдын мантысы өзгөчө даамдуу. Апам тамактарды аябай даамдуу жасайт. Ар бир тамагын жакшы көрүп жейбиз, бирок өзгөчө мантысы сонун болот. Тамак бышканча шилекейибиз агып чыдамсыздык менен күтчүбүз. Азыр тамакты апамдын келиндери жасайт. Чынын айтсам, апамдын тамактары аябай сагындым. Апаларды ички туюм аябай жакшы өөрчүгөн деп ойлойм. Мен кыйналып жатканда апам жанында болбосо да сезип койгонуна эле таң кала берем. Балам, баары жакшыбы деп дароо чалып калат. Өтө кыйналып жатканда түшүнө кире баштайм. Түшүмө кирдиң, сенде баары жакшы элеби деп сурап тынчсызданып баштайт. Жашоодо ар турдуу кырдаарлар болот эмеспи? Анын баарын айтып отургум келбейт. Аяп көп нерсени айтпаганга аракет кылам, бирок баары бир сезип коет. Бүгүнкү күндө социалдык тармактарды баарыбыз эле колдонобуз да. Апам да активдүү колдонуучу. Мени ошол жактан көзөмөлдөп турат. Эл мен тууралуу эмне деп жатканын, мен эмне жазып жатканымды карап турат. Мен жакшырганга аракет кылганым менен апам билбеген сырым жок болуш керек. Маалымат блогу